Дастанага биринчиден убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Мына соңку учурда Кыргыз коомунда эң кызуу талкууланган темалардын бири бул жаңы салык кодексине байланышкан. Сиз дагы ошол кодекстеги бир топ кемчиликтерди көрдүм деп сын айтып жатасыз. Эң негизги кемчиликтер кайсылар деп эсептейсиз? Биз бат-баттан шашып ошол кодексти кабыл алдык. Тилекке каршы кемчиликтер көп. Бирок эң негизгиси бул салык инспекциясын укук коргоо катары кылып салышты. Мисалы бирөө макул болбосо, чечимдер менен сотко барыш керек. Бирок сотко барганга чейин салык инспекциясы ишти козгоп болуш мүмкүн да. Ошон үчүн менимче бул өтө чоң коркунуч. Ал эми касса аппарат боюнча азыр ишкерлер көбүнчө айтып атышат. Менимче биз эртеңби, бүгүнбү биз ошого касса аппаратка өтүш керекпиз да. Себеби эми чындыгында бүт баары салыктарды төлөш керек. Да, мүмкүн кээ бир азыр мына ушундай экономикалык кризисте кээ бир ишкерлерди салыктан бошотуш керек. Бирок көбүнчө мисалы ошол эле алкоголь, тамекин жана башка мындай товарларды саткандарды биз алардан салыктарды алыш керекпиз. Антпесе мамлекет жолдорду кура албайт, больницаларды кура албайт. Мына сиз айтып калдыңыз, салык кызматы күч органына айланып кетет деп. Ошондой тынчсызданууга негиз барбы? Мурун андай болбочу, мурун каржы полиция болгон, ал анан жоюлган. Азыр мына түзүлүп атат салык полиция деп. Бул жерде мындай болуп калды да, салык кызматкерлер өзүлөр начисленияны кылат, канча салыкты төлөйсүң, өзүлөр чечимди чыгарышат, өзүлөр керек болсо ишти козгойт, өзүлөр издейт, өзүлөр сотко берет. Тең укук болбой калды да салыкчылардын анан салык төлөгөндөрдүн. Ошондуктан ошону биз оңдош керекпиз. Демек, салык кызматынын ыйгарым укугу абдан кеңейип кетти деп жатасызбы? Сөзсүз, себеби мисалы бирөө карыз болуп кетсе 100 000 сом, бул азыр $1000 болуп калды. 100 000 сом карыз болуп калса, ал уже мамлекеттен чыга албайт. Мисалы товарларды алып келиш керек. Азыр мына логистика бузулуп атат таптакыр. Товарларды алып келиш үчүн уже сен мамлекеттен чыга албайсың. Бирок тилекке каршы бизде мындай ишкерлер башка варианттарды табышат. Мисалы кээ бир товарларды касса аппарат менен мындай чыгарбай, аны салыкты төлөбөй эле сатып баштайт. Керек болсо ошол эле магазинде 2 касса аппаратты коюп баштайт. Кээ бир жерде коррупция башталат. Мисалы салыкчыга акчаны берип, ошол менен бүтүрүш мүмкүн. Эгерде сиз айтып жаткандай бул мыйзамда мындай олуттуу кемчиликтер болсо, анда жакынкы арада же болбосо бир нече жылдан кийинки натыйжасы кандай болушу мүмкүн? Натыйжасы мындай болот. Азыр эле мына Министерство экономика биздики кемчиликтерди өзү көрдү. Ишкерлер азыр сунуштар болсо, алар бериш керек азыр министерствого. Азыр мына жаңы өзгөрүүлөр уже даярдалып баштады. Мисалы ошол эле кафе, общепит, столовый бизде бүт баары ошол салыктарды төмөндөтүү боюнча алар сунуштарды берип атышат. Башка ишкерлер дагы уже сунуштарды берип атышат. Менимче азыр биз чогуу мындай иштесек, бул жерде бизнести мамлекет укса, анда натыйжасы жакшы эле болот. Укпаса, ушундай эле тенденция менен бат-баттан лиш бы өтсүн деп биз кылсак, анда натыйжасында кээ бир компаниялар алар көмүскө экономикага кетет. Мына сиз бир топ кемчиликти санап атасыз, ошого карабай бул мыйзамдын артыкчылыгы мурункуга караганда бир топ жакшы деген жактары дагы бар дегендер бар. Сиз кайсыларын артыкчыл катары көрөсүз? Артыкчылыктарды биз алсак, ошол жерде мисалы 22-жылда 8 миллион сом оборот болсо, бул 0 салыкты 0 төлөйсүң, эчтекени төлөбөйсүң.
23 жылда бул 1,5%, 4 жыл 24 жылда 2,5%, анан 25 жылдан баштап бул салык кодексте көрсөтүлгөн ставкалар менен иштеп баштайсың да. Эгер ушундай артыкчылыктар бар, ошол эле льготалар бар, айыл чарба тармагында биз алсак, андай артыкчылыктар бар. Бирок тилекке каршы мен айткандай кемчиликтер да аз эмес, себеби биз аны шашып эле шайлоо учурунда өткөздүк.